Мен азыр мындай байкап отурдум да, колунда bir ручка дептери бар адам барбы залда деп. 26-28 сентябрь күндөрү белгилүү агартуучу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гапыр Мадаминов талаш жергесинде болду. Кайсы ата-энеге балелиши көп кесе, ошого 10 упай кошулат. Мыкты мугалимге. 3 күнгө созулган агартуу кербенин алкагында Гапыр агай Талас облусунун бардык райондорунда жана Талас мамлекеттик университетинде болуп, мугалимдер, окуучулар жана ата-энелер үчүн көп жылдык педагогикалык ишинде топтогон тажрыйбасы менен бөлүшүп, пайдалуу семинарларды өткөрүп берди. Урматтуулар, ата-энелер, китеп окуйлу. Китеп окубаса болбойт деп айттым. Үйгө китепкана кылыңыздар. Биз мектебибизде жарыяладык бактыбек. Kimnin үйдө 300дөн аз китеп болсо, ал рухий жакыр үй биле деп. Гапыр Мадаминов менен бирге келген профессор Кыргызбай Долбаевдагы талаш жергесин агартуучулар үчүн абдан керектүү болгон маалыматтарды берип, өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүштү. Биздин мугалимдер азыр биздин балдардан кичине артка калып калды. Биздин балдарыбыз кичине мугалимдерден кичине озуп кетишти. Ошондон менин оюмча көбүнчө балдар окугусу келбейт. Эмнесиңер ушул сабактан, ушул билим алып аткан мектептен иштеке албайбыз, кызыгы жок деген ушул себеп ошондон чыгып атат. Билим кербенин Таластын агартуучулары абдан чоң кубаныч жана кызыгуу менен тосуп алышты. Ар бир райондо болгон жолугушууга зал толо эл келип, ар бир семинар өзгөчө шаң менен коштолду. Баласы кириши менен, балам, китеп оку, көрдүңбү, мана мен китеп окуп атам, Гапыр агай айтты. Китеп окусак ан сезимибиз өсөт экен десе, баласы мындай тиктеп туруп айтат. О, апа, Гапыр агай сизге китепти тескери окушту да үйрөтүп койду деп. Потому что показуха, өзү окубайт, келгенде эле көрсөтөйт. Ушун үчүн чындап окуңуздар, урматтуулар. Бул иш-чара ата-энелерге, окуучуларга, мугалимдерге, жаңы дайындалган мектеп жетекчилерге өтө бир зарыл, пайдалуу экендигини өздөрү айтышып, суроолорунан, жазган каттарынан, кайрылууларынан сезилип турат да. Себеби азыр билим берүүдө проблема өтө көп. Ошолорду чечүүгө бир аз да болсо жардамы тиет. Семинарларда алыстан келген коноктор билим берүүнүн орчундуу маселелерин көтөрүп, канткенде билимге болгон кызыгууну ойготуп, билимдин сапатын жогорулата алабыз деген суроолордун айланасында оймоктуу ойлорду ортого салышты. Бир мотивациялык чоң сабак берди да. Кыргызда бир жакшы сөз бар. Акыл оошат, өнөр жугушат дейт. Ушундай жакшы аалым адамдар менен кездешүү бул биздин мугалимдерге канат бүтүрүп, булардын чыгармачылык менен иштөөсүнө, өз иштерине болгон сүйүүсүн ойгонушуна бир чоң таасир көрсөтөт да. Ушул сыяктуу иш-чаралар билим берүүгө кайдыгер карабаган ар бир инсан үчүн азыркы учурда өтө маанилүү жана керектүү экендигин белгилешкен жолугушуунун катышуучулары агайларга ыраазычылыктарын билдирип жатышты. Буюрса мына бүгүн агай менен жолугушам деген аябай жан дүйнөмдө бар болчу. Бүгүн жолугуп, сонун мотивацияларды алып, буюрса биздин мектепте энелер мектеби мындан ары иш алып барат деп ишенем. Гапыр Мадаминовду бизге Талас областына чакырып, ушундай мугалимдердин арасында ушундай жолугушуу өткөргөнүнө өтө ыраазычылык билдирем да. Анткени ошо уюштуруучулардын аркасынан биз көп нерсе өзүбүзгө билимге керектүү нерселерди ала алдык деп ойлойм. Медиа тармактардан көрүп жүрөбүз агайдын, Гапыр агайдын эң мыкты лекцияларын. Бүгүн бетме-бет жолугуп, эң мыкты жолугушуу болду деп эсептейм. Бул жолугушууну уюштурган Билимтал коомдук борборуна, жетекчиси Асылбек Рахмановго жана негиздөөчүсү Бактыбек Каныбековичке өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Ушу кишинин таасирлүү сөздөрү угуп отуруп, көп нерседен артта калганыбызды айгинелеп калды. Ошон үчүн балдарыбыз, кыздарыбыз, ата-энелер бардыгы окушубуз керек. Бардыгыбыз сотканы кармабай, эртеңки келечекти ойлошубуз керек. Бардыгыбыз акылга келип, урукту окуп, Маназатаны окуп, эртеңки жанагы чоң 95 жылдык Айтматтын майрамы болуп атпайбы? Аны чыгармаларын билишибиз керек.
Агартуу кербенин демилгелеген жана демөөрчүлүк кылган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Бактыбек Чойбеков дагы ар бир жолугушуунун маанилүүлүгүн белгилеп, ушул сыяктуу иш-чаралар Талас жеркесинде мындан ары дагы улантыла турганын билдирди. Биз келечек муун күчтүү өлкөнү курушубуз керек. Ага сиздердин акыл насааттарыңыздар жаныбызда турушуңуздар керек. Биз жаштар колуңуздарга кол болуп, бутуңуздарга бут болуп, биз чуркап жардам беребиз.